Абайлагылы жолдон абайлагыла карачы минип калды машиналар бири-бирине. Невозможно абайлагы кыз күйөөдөн өткөндөн кийин шашпайлы шылдырап жөнөгүлө. Ассаламу алейкум. Тугандар, эскертүү катары айтып өтөлүк дагы. Мына жол тайгак. Караңыздарчы, жол муз. Бул Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылындагы Каракол тарабындагы багытындагы жол. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй ушундай кырсык болду. Аман элесизби байке? Ассаламу алейкум. Тайгаланып кетип кырсык болду. Кандай болду кырсык азыр? Мына тугандар, дөңгөлөктөрдү тез аралыкта кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырыңыздар дагы этият болуңуздар. Караңыздарчы, бак кырылып кетти. Ушундай кырсыктар болуп атат. Муну эскертүү катары айтып келгенбиз, айтып атабыз. Аралыктарды сактаңыздар, ылдамдыкты азайтыңыздар. Жол муз. Баягы ургандан кийин кырсык болгондон кийин кеч болот, кырсык болгонго чейин этияттаңыздар. Мына караңыздарчы, жолдун тайгагын. Эгер мүмкүн болбосо жолго чыкпай деле койгонуңуздар жакшы. Өтө зарыл иш болбосо. Мына бул Жети Өгүз районунун Кызыл Суу Каракол, мына бул Тилекмат айыл жакка жакындап калган жерде мына азыр айтып болгончо деле кырсык болуп турган жер. Кырсык баладан Кудай сактасын, жолуңуздар этият болуңуздар тугандар, этияттаңыздар. Эскертүү. Сахаровада 90дон ашык кыргызстандык жаран кармалып турат. Орусиянын чет элдиктери убактылуу кармоочу Сахарова миграциялык борборунда ушул тушта кыргызстандык 93 жаран кармалып турат. Алардын 6 аялдар. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Москвадагы кыргыз элчилигинин эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин бул өлкөдө өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери аталган борборго барды. Кызматкерлер аталган мекеменин жетекчилиги менен жолукту. Анда бул жайда кармалып турган кыргызстандык жарандардын укугун сактоо, өз мекенин убагында чыгып кетүүсүнө шарт түзүү маселелери талкууланды. Кармалып турган кыргыз жарандары менен жолугушуп, юридикалык кеп кеңеш берилди. Борбордун шарты укук бузууга байланыштуу даттануу түшкөн эмес, деп жазылган маалыматта. Буга чейин Сахаровага отуруп чыккан жарандар ал жактагы шарт, катаал мамиле тууралуу даттанып келишкен. Расмий маалыматка караганда ушул тушта Орусияда 334 миңдей кыргыз жараны жашап, иштеп жүрөт. Орус бийлиги соңку учурда миграциялык талап эрежени катаалдаттырып, текшерүүнү күчөтүп жатат. Москвада учуп барган мигранттарды эч себепсиз киргизбей, аба майдандан эле кайтарган учурлар көбөйдү. Быйыл Москвада Крокус-Сити холлдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталган. Кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына кол койду. Мыйзам 2024-жылдын 17 октябрында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты кылмыштуулукка каршы натыйжалуу күрөшүү, жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоону камсыз кылуу, ошондой эле укук коргоо органдарынын тергөө бөлүмдөрүнүн ишин оптималдаштыруу болуп саналат. Мыйзам менен кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, аларга ылайык тергөөчүгө алгачкы текшерүү органына тергөө судьясынын токтомун негизинде алып коюуну жүргүзүү жөнүндө жазуу жүзүндө тапшырма берүү. Алгачкы текшерүү органына аталган кодекстин 153-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда көрсөтүлгөн тартипти тергөөгө чейин текшерүүнүн алкагында сурак жүргүзүү укуктары берилди. Эгерде алынган арызда билдирүүдө укук бузуу жөнүндө маалымат болсо, тергөөчү прокурор материалдардын көчүрмөсүн укук бузуулар жөнүндө кодексинде белгиленген тартипте же дисциплинардык тартипке кароого жиберүүгө милдеттүү. Сириянын президенти Башар Асад өлкөсүнөн качты. Шемби күнү Сириянын көтөрүүчүлөрү Дамаск шаарына кирип, мамлекеттик телеканалдын штаб-квартирасын басып алышты. Бул тууралуу El Hadid телеканалы кабарлады. Reuters агенттиги жазгандай, Дамаскка келгенге чейин бир нече саат мурун көтөрүүчүлөр Хомс шаарын бир күндүк согуштан кийин толугу менен көзөмөлгө алганын жарыялашкан. Сирия армиясынын жетекчилиги офицерлерге Башар Асаддын 24 жылдык авторитардык бийлиги бүткөнүн кабарлашты, деп билдирди Reuters агенттигине сириялык офицер.
Жекшемби күнү Башар Асад белгисиз багытта учуп кетти деп билдиришти Reuters агенттигине 2 жогорку кызматтагы армия офицери. Премьер-министр Мухаммед Гази Ал-Жалали Сирия эли тандаган жетекчилик менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Көтөрүшчүлөр Дамастагы түрмөдөн миңдеген адамдарды бошотту. Шаардын четиндеги райондордун биринде Асадтын атасы, мурдагы президент Хафиз Асадтын айкели талкаланды.